жана Камчыбек Кыдыршаевич. Сиздердин алдыңыздарда бүгүн биз ушул жерде жалпы чогуу кары дебей, жаш дебей кайрылып жаткан учурубуз. Сиздерден өтүнөрүбүз. Азыркы учурда карапайым калк шаар аймагында квартирадан квартирага көчүп, жашай турган жери жок, үйү жок, кыйналып жаткан учуру. Тилекке каршы азыр күндөн күнгө квартиранын дагы санын, квартираны айга төлөй турчу сумманы көтөрүп жатышат көкөйүндар. Анан сиздерден суранарыбыз биз ушу бизге бекер үй берип коюңуздар деп да суранбайбыз. Бизге болгону ипотекага квартира үй берсеңиздер, биринчи взносу жок, төлөй тургандай кылып, айына ар бир карапайым калк өзү төлөй ала турган деңгээлдеги суммада чыгарып берсеңиздер, биз ошону квартирага төлөгөн акчаны өзүбүздүн жашай турган үйүбүзгө төлөп, ошо үй бүлөбүз менен, бала бакырабыз менен ошо жашайт элек. Ошол эле карапайым калктардын арасынан ушу мен чыгып жатам. Арасынан дагы мисал кыла турган болсом, мен өзүм 5 бир тууганмын. 5өөнүн эң улуусу менмин. Үчөөбүз тең студентпиз азыркы учурда. Апам мугалим, ал эми атам болуп, ошо атам жөнөкөй жумушунда иштейт. Азыр деген бардыгыбыз ошо төртөөбүз тең шаар аймагында квартирада жашап атабыз. Тилекке каршы көтөрүп салгандыктан баана квартирадан квартирага көчүп кыйнап жатабыз. Азыркы эгерде бизге жардам берсеңиздер, биздин апаларыбызга, эжелерибизге жана ошондой эле билим алып алдыга умтулуп жаткан студенттерге дагы бир канча жеңилдик болот эле. Суранабыз сиздерден. Биздин суранычыбызды суранабыз. Урматтуу суранабыз. Жардам бериңиздер. Жардам бериңиздер, өтүнөбүз, суранабыз.